Адистердин айтымында азыркы тапта ашказан оорулары эң кеңири таралган дарттардын бири. Анын негизги түрүнө өнөкөт гастрит, ашказан жана 12 ичегинин жарасы, рак оорусу кирет. Бул ооруларды жалпылап кароо талапка ылайык. Анткени алардын баары өнөкөт гастриттен келип чыгат. Ал эми гастриттин пайда болуусунун бир канча себептери бар. Гастрит деген бул ашказандын сезгенүүсү бул. Гастриттин себептери булар туура эмес тамактануу болуп эсептелинет. Тамакты муздак же ысык ичкенден пайда болушу мүмкүн. Тамак өз убагында тамактанбагандыктан, аз жегенден же узак убакытка чейин тамактанбай, ошол нерсе өнөкөт болуп калат да. Ошол убакта ашказанда туз кычкылы деген соляная кислота деп коебуз. Ошол көбөйүп ашказандын былжырын оюп, ошол жерде жара пайда болушу мүмкүн, же ошол жерди сезгениши мүмкүн да. Ошондо гастрит же ашказандын жарасы пайда болот. Ашказан ооруларынын пайда болуусунун дагы бир себеби бул нерв ооруларына байланыштуу. Стresстик абалга кабылып, депрессияга туш болгондон уламда өнөкөт гастрит пайда болот. Негизинен ашказандын ичиндеги илакча чел кабыктары 1-2 литрге чейин шире бөлүп чыгарып, анын жардамында тамагыбызды ашкылабыз. Эгерде адам ашказан оорусу менен жабыркаса, шире азайып отуруп, тамакты иштете албай калат. Дагы бир себептерине бул нерв оорулары да кирет. Адам кыжаалат болгондо, капаланганда ошо соляная кислота көбөйүп кетет ашказанда. Ошондо гастритке алып келет. Дагы бир себеби бул Helicobacter pylori деп аталат. Ал өзү Helicobacter pylori микроб бул ашказандын былжырынын челинде жашап, адамга шилекей жана заң аркылуу чыгып, адамга ошо гигиенаны туура сактабаса, колду жуубаса, идиш аякты жуубай колдонсо, же өбүшүүгө учурашканда жугат да. Гастриттин 70-80% ушул 70-80% көбүнчө Helicobacter pylori микробун жуккан эсебинен пайда болот. Алкоголдук ичимдиктерди ичип, тамекини көп тартууда гастриттин пайда болуусуна алып келет. Ал эми алгачкы белгилери катары тамактангандан кийин көпкө сиңбей калышы, зарына болуп кусуп жүрөк айланышы, табиттин начарлоосу, ич өтүп арыктоо, бат чарчап, жумушка болгон аракеттин азаюусун айтууга болот. Мындай учурда дароо дарыгерге кайрылуу керек. Дарылоо жолу боюнча айтып кетсем, гастритти үй шартында дарылана албайт эч убакта. Биринчи ошо белгилерин, себептерин айтып кеттим го. Тамакты өз убагында жеш керек, өз убагында гастрит болбош үчүн өз убагында тамактаныш керек. 4-5 жолу тамактаныш керек бир күндө. Ашказан бош калбаш керек да. Трехкомпонентная, четырехкомпонентная деп өзүнүн лечениясы бар. Эгер гастрит болсо, сөз дарыгерге кайрылып, ошол таблеткаларды ичиш керек. Гастрит болгон учурда туура тамактануу чоң мааниге ээ. Маселен, майлуу, ачуу, маринадталган, ышталган, коорулган азыктардан жана бат даярдалуучу фастфудтардан алыс болуу сунушталат. Сууга, бууга бышырылган азыктар менен тамактанып, күнүнө 5-6 жолу бат-баттан, бирок аз-аздан тамактануу шарт. Жей турган тамактын өтө муздак же ысык болбоосу керек экендигин дагы эске алуу зарыл. Витаминдүү тамактарды көбүрөөк жеш керек, өз убагында тамактаныш керек. Кисломолочный продуктылар, пияз, острый нерселер, чеснок, ушулар болбойт, өтө майлуу тамактар болбойт. Эгер адам тамеки тартса, тамеки чекпегенге аракет кылыш керек. Спирт ичимдиктерин ичсе, ошо спирт ичимдиктерин ошодон арылыш керек да. Эл арасында өнөкөт гастритти көп этибарга ала беришпейт. Көпчүлүк ар бир экинчи адам бул оору менен жабыркайт. Дарылануунун кажети жок деген пикирди кармангандар да жок эмес. Дарыгерлердин айтымында бул туура эмес. Анткени өнөкөт гастритти убагында дарылабаса ашказан жарасына, андан ары рак айланат. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ары Утан көрсөтүүсү.